Көбүнчө бизге мындай суроолор болот. Таксыр, ушундай кафеге чакырат. Кафенин тамагы адалбы, адал эмеспи? Же болбосо бир туугандарым үйүнө конокко барып калсам, ош базардан эт алып келет. Анан аны жеш керекпи, жебеш керекпи? Жесең адал эмес болуп калабы дейт. Жебей койсоң бир тууганың кап болуп калат, барбай койсоң кафеге. Не кылыш керек таксыр? Ушундай кыйын абалдарды көп сурашат. Молдеке ушуга жол таап берсең дейт. Барабыз агын кафеден же башка бир жерден сурайбыз. Таксырым, тамагың адалбы деп. Таксыр, тамагың адалбы деп сурайбыз. Эч бир инсан, муну билип коюшубуз керек. Эч бир инсан менин тамагым арам деп айтпайт да сизге. Ким сизге айтат? Кайсы кафеге барсаңыз, жок келбей эле коюңуз, менин тамагым арам, сиз ичпей эле коюңуз деп айтабы? Адал эмес деп айтабы? Айтпайт. Ошондуктан ал сурооңуз бекер эле, жөн эле. Өзүңүздүн ички дүйнөңүзгө караңыз. Ички дүйнөңүз ошол жерге тартпай жатабы, шектенип атабы, анда нафсты тыйыш керек. Жок анан мындай өзүңүздүн мойнуңуздагы тапшырманы, таклифти чыгарып коюп, анын мойнуна жүктөп койду, мен мынакей адал деди го, эси, кеттик жей беребиз дейбиз да. Ошентип адам баласы лияф жура амама дейт Алла Таала. Өзүнө жол ачуу үчүн ушундай кылат дейт. Кел молдекеден сурайбыз. Талакты берип алганбыз, эптеп жол табыш керек. Таксыр үч талакка жол барбы, анан мындай кылдым, анан билбей калдым, анан мындай кылдым, мындай эптеп жол табышыбыз керек. Бирок кантип жол табыш керек? Сен биринчи ошол кафеден тамагың адалбы деп сураганча өзүбүзгө суроо коюшубуз керек. Тапкан акчам, тамакка деп таап аткан акчам адалбы? Адал жолдон таптыммы деп ошол суроону эч бир өзүбүзгө койбойбуз. Башка бирөөнүн катаны табабыз. Башка бирөөнүн намазы кабыл болду, тамагы адал бекен, койгон эти адал бекен, а бирок сенин жүрүм турумуң адалбы? Сен тапкан акчаң адалбы? Эгер сен тапкан акчаң адал болсо, биздин жүргөн турганыбыз адал болгон болсо, Алла Таала эмне дейт? Алла Таала мындай инсандарга дагын өзү ушундай так жоопту берип койгон. Ас-сайзулла ва ма яттакиллаха яж'аллаху махраджа мин хайсу ла яхтасиб дейт. Мунун мааниси, ким таква болсо дейт, адал жүрсө дейт, оюнда, пикиринде, жүрүм турумунда, бүт баарында адал болсо, тапкан акчасы адал болсо дейт, ага биз өзү ойлогон жактардан эшиктерди ачып коебуз дейт. Оюн кетпеген жактан эшиктер ачылып калат. Ушундай кайсы кафеге барсам экен, кайсы жердин тамагы адал экен, кайсы эт адал экен деп таква болгон инсан болсоң дейт, тапканың адал болгон болсо дейт, анда Алла Таала эмне дейт? Ва яттакилла. Ким таква болгон болсо, ага күтпөгөн эшиктерди ачып коебуз дейт. Билбеген кафелериңдин адресин бирөө сага айтып коюшу мүмкүн. Чалаттагын таксыр ушундай бир кафе бар экен, адал экен, мусулман таксылар иштейт экен, мындай экен деп. Өзүң дагы билбей каласың. Кандай бул менин досум, бул адресин мага айтып жатат деп. Сен таква болгондугуң үчүн Алла Таала ошондой эшиктерди ачып коёмун дейт. Биздин өзүбүздүн таквачылыгыбыз жок. Анан келип бир жерге кептелип туруп калабыз, анан жол тапканга издейбиз. Не кылышым керек? Анан бир тууганым анан кафеге чакырып, анан досум эле кыз берип атыр, бала берип атыр, ал жерде музыка болот экен, анда мындай болот экен. Не кылышым керек? Барайбы же барбайбы? Барсам мындай болот, барбасам да мындай болот. Жанагындай, бул жака барсаң атың өлөт, бул жака барсаң өзүң өлөсүң дегендей болуп. Андай болбош үчүн сен жолуң дайыма ачык болуш үчүн Алла Таала жолду көрсөтүп койду. Таква болсоң, анда жолдор ачык сага дейт. Эч бир арам нерсеге жолукпайсың дейт. Биз өзүбүз адал эмес нерсе менен акча табабыз. Көз иштеткен адал эмес нерсеге көз иштетебиз. Тилде адал эмес нерсе менен сүйлөйбүз. Анан келип туруп адал эмес нерсеге душар болуп калабыз. Анан качканга жол таппай калабыз. Анан башка бирөөлөрдү айтабыз. Кемчилигин айтабыз. Жок, сен өзүңдү оңдосок, ички дүйнөбүздү оңдосок, ошол учурда анан чыныгы эшиктер ачылат.